армысыздарбы, урматтуу спортсмендер, урматтуу спорт сүйүүчүлөр, калайык калк. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, былтыр биз кыргыз футболунун 100 жылдыгын белгилегенбиз. Ошол мааракеде биздин ушул жерде турган футболчуларыбыз сурады эле ушул турнирди жылына 2 жолу өткөрүп турсак. Ошон үчүн мына бүгүн Мурас аттуу аталган турнирде жолугушуп отурабыз. Спорт денсаулыктын булагы, спорт дүйнөнүн элчиси деп бул сөздөр бекерден айтылбайт. Мына бүгүн дүйнөдөн келген ар кайсы мамлекеттердин элчилери дагы биздеги бүгүнкү турнирге катышып турат. Бул деген эмнени билдирет? Бул биздин ынтымакты, биримдикти, достукту билдирет. Баарыбыз ынтымакта болсок, дүйнө жүзүндө тынччылык болсо, токчулук болсо, бардыгы токчулук болот, молчулук дагы болот. Ошондуктан бардыгыбыз ынтымакта болсок деген тилек. Эми спортто дайыма күчтүүлөр жеңет. Ким күчтүү болсо, ошол жеңсин. Уважаемые участники футбола, уважаемые зрители, уважаемые кыргызстанцы. Как вы знаете, в прошлом году мы отмечали столетие кыргызского футбола. И в тот день наши спортсмены попросили, чтобы мы проводили этот турнир 2 раза в год. И вот сегодня мы встречаемся на турнире Мурас. В спорте всегда побеждает сильнейший. Поэтому прилагайте все усилия для того, чтобы выиграть. Пусть победит сильнейший.